Iskактын үйлөнүшү. Башталыш 24-бөлүм. Ыбрайым жашы өтүп картайды. Жараткан эге ага бардык жагынан батасын берди. Ыбрайым үйүндөгү бар дүйнөсүн башкаруучу баш кызматчысына мындай деди: "Колуңду этегимдин астына коюп, асман жердин Кудайы, жараткан эгенин аты менен уулуңузга ушул жердик канаандыктардын кыздарынан аял алып келбейм. Сиздин жериңизге, туугандарыңызга барып, уулуңуз Исхакка аял таап келем деп ант бер. Кыз мени менен бул жака келбейм десечи?" деди кызматчысы Ыбрайымга. "Анда уулуңузду сиз келген жака жиберишим керекпи?" Ыбрайым ага мындай деди: "Жок, уулумду ал жака жибербе. Мени атамдын үйүнөн, туулган жеримден алып чыгып, ушул жерди сенин тукумуңа берем деп айтып, ант берген көктүн Кудайы, жараткан эге сенин алдыңан периштесин жиберип, сен ал жактан уулума аял алып келесиң. Эгер кыз сени менен бирге келүүнү каалабаса, анда бул анттан башың бош. Бирок уулумду ал жерге жибере көрбө." Башкы кызматчы кожоюну Ыбрайымдын этегинин астына колун коюп, айтылганды аткарууга ант берди. Анан ал кожоюнун төөлөрүнөн онду жана кымбат баалуу түркүн буюмдарынан алып, Арам Нахарайымга, Нахор жашаган шаарга жол тартты. Башкы кызматчы шаардын сыртындагы кудуктун жанына келип, төөлөрүн чөктүрдү. Бул аялдар суу алганы келе турган кечки маал эле. Ошондо ал мындай деп дуа кылды: "О жараткан эге, кожоюнум Ыбрайымдын Кудайы, бүгүн мени жолумду ачып, кожоюнума берген сөзүңө тура көр. Мына шаар кыздары суу алганы келе турган булак башында турам. Алар келгенде бирөөсүнө: кумараңды эңкейтчи, суу ичип алайын дегенимде, ал: ичиңиз, төөлөрүңүздү да сугарып берейин десе, анда кулуң Исхакка тандаганың ошол экен деп билейин. Менин кожоюнума чоң ырайым кылганыңды ушундан түшүнөйүн." Баш кызматчы дуасын аяктай электе эле ийине кумарасын көтөргөн Рабига келип калды. Ал Ыбрайымдын иниси Нахор менен анын аялы Милканын небереси Бетуэлдин кызы эле. Рабига абдан сулуу, эркек көрөлек кыз болчу. Ал кудукка түшүп барып, кумарасын толтурду да жогору чыкты. Ыбрайымдын кызматчысы кыздын алдынан жүгүрүп чыгып: "Кумараңдан бир аз суу ичирчи" деди. Кыз: "Ичиңиз мырза" деп дароо кумарасын ийинен түшүрө калып, ага ичүүгө суу берди. Кыз ага ичкизип болуп мындай деди: "Төөлөрүңүзгө да сузуп берейин, алар да суусуну кангыча ичсин" деди. Анан кумарасындагы сууну ноого куйду да суу алганы дагы кудукка жүгүрүп кетти. Ошентип кызматчынын төөлөрүнүн баарын сугарды. Кызматчы болсо жараткан эге жолун ачкан ачпаганын билгиси келип, үн чыгарбай кызды карап турду. Төөлөрү суу ичип болгон соң, тиги киши кызга жарым шекел чыга турган мурунга такчу алтын сөйкө, 10 шекел чыга турган 2 алтын билерик берди. Анан: "Кимдин кызы болосуң? Түнөгөнгө атаңдын үйүнөн бизге жай табылар бекен" деди. "Мен Нахор менен Милканын уулу Бетуэлдин кызымын" деди ал. "Биздин үйдө саман менен жем көп, түнөй турган жай да бар." Ошондо бул киши таазим этип, жараткан эгеге ибадат кылды. "Кожоюнум Ыбрайымдын Кудайы, жараткан эгеге алкыш" деди Ыбрайымдын кызматчысы. "Ал кожоюнумдан өз мээримин аябай, ишенимдүү болду. Мени түз эле кожоюнумдун туугандарынын үйүнө жетелеп келди." Кыз үйүнө чуркап барып, энесинин үйдөгүлөргө баарын айтып берди. Рабиганын Лабан аттуу агасы бар эле. Ал карындашынын мурундагы сөйкө менен билегиндеги билериктерди көрүп, Рабигадан тигил кишинин ага айткандарын уккандан кийин, төөлөр менен кудуктун жанында турган баш кызматчыга жүгүрүп барып мындай деди: "Үйгө жүрүңүз, Кудайдын сүйгөн пендеси, эмнеге сыртта турасыз? Өзүңүзгө төр дайын, төөлөрүңүзгө жай дайын" деди. Бул киши ошентип үйгө кирди. Лабан төөлөрдүн жүгүн чечтирип, алдына саман менен жем салдырды.
баш кызматчы менен жанындагы адамдарга буттарын жууганга суу алдырып келди. Тамак тартылганда кызматчы: "Эмне иш менен келгенимди айтмайын, даам татпайм" деди. "Айтыңыз" дешти алар. "Мен Ибрайымдын кызматчысымын" деди бул киши. "Жараткан эге кожоюнума мол берекесин төгүп, аны абройлуу адам кылды. Ага майда жана кара мал, алтын күмүш, кул күң, эшек төө ыроолоду. Кожоюнумдун аялы Сарый улгайган кезинде ага уул төрөп берди. Кожоюнум бардык мал мүлкүн ошол уулуна энчиледи. Кожоюнум мага ант бердирип, уулума бул жердеги канаандыктардын кызынан аял алып келбе. Менин ата журтума, туугандарыма барып ошол жактан алып келесиң" деди. Кожоюнумдан эгер кыз мени менен келбей койсочу деп сурадым. Ал мага: "Мен жараткан эгенин жолу менен жашап жүрөм. Ал өз периштесин сени менен жиберип жолуңду ачат. Сен уулума ата журтумдан, туугандарымдын арасынан колукту алып келесиң. Эгерде туугандарым сен барганда кызын бербей коюшса, бул анттан башың бош" деди. Бүгүн мен кудукка келгенимде мындай дедим: "О жараткан эге, кожоюнум, Ибрайымдын Кудайы, жолумду ача көр. Мына мен кудук башында турам. Суу алганы келген кызга мен кумараңдан бир аз суу ичирчи десем, ал мага ичиңиз, төөлөрүңүзгө да сузуп берем десе, жараткан эге кожоюнумдун уулуна буйруган кыз ушул деп билейин." Мен дуа кылып турганымда ийнине кумара көтөрүп Рабига келди да кудукту көздөй түшүп суу алды. Мен ага: "Ичкенге суу берчи" дедим. Ал дароо ийнинен кумарасын түшүрүп: "Ичиңиз, мен төөлөрүңүздү да сугарам" деди. Мен суусунан ичтим, ал болсо төөлөрүмдү да сугарды. Мен андан: "Кимдин кызысың" деп сурадым. "Нахор менен Милканын уулу Бетуэлдин кызымын" деди ал. Ошондо мурдуна сөйкө, билектерине билерик салдым. Тиземди бүгүп, жараткан эгеге дуа кылдым. Кожоюнум Ибрайымдын Кудайына жараткан эгеге алкышымды айттым. Анткени ал мени түз эле кожоюнумдун туугандарына алып келип, анын уулуна колукту боло турган кызга жолуктурду. Эми силер кожоюнума тууганчылык кылалы, жакшылык кылалы десеңиздер, мага айтыңыздар. Эгер жок десеңиздер, аны да айтыңыздар. Мен эмне кыларымды чечейин." Ошондо Лабан менен Бетуэл: "Бул иш жараткан эгеден, биз сага эмне демек элек? Рабига мына, алып кетсең болот. Жараткан эге өзү айткандай, ал кожоюнуңдун уулунун аялы болсун" дешти. Муну укканда Ибрайымдын кызматчысы жүздөмөндөп жыгылып жараткан эгеге таазим этти. Анан ал алтын күмүш буюмдар менен кийимдерди алып чыгып Рабигага берди. Рабиганын агасы менен энесине да кымбат баалуу буюмдарды тартуу кылды. Ушундан соң Ибрайымдын кызматчысы жанындагы адамдары менен ичип жеп, ошол жерде түнөп калды. Эртең менен турганда: "Кожоюнума кайтканга уруксат этиңиздер" деди. Ошондо кыздын агасы менен энеси: "Кызыбыз дагы 10 күнчө биз менен тура турсун, анан барсын" дешти. Бирок Ибрайымдын кызматчысы: "Бизди кармабаңыздар. Жараткан эге жолумду ачты, эми кожоюнума кайтып барайын" деди. "Кызды чакырып сурап көрөлүчү, эмне дээр экен" дешти алар. Анан Рабиганы чакырып: "Мына бул киши менен кетесиңби?" деп сураганда ал: "Ооба" деп жооп берди. Ошондо алар Рабиганы аны эмчек энесин Ибрайымдын кызматчысы менен анын адамдарына кошуп узатышты. Анан Рабигага мындай деп баталарын беришти: "Карындашыбыз, миң-миңдеген урпактардын энеси бол. Балдарың душмандардын шаарларын каратып алсын." Ушундан соң Рабига жана анын кызматчы аялдары жолго камынып болуп төөлөргө миништи да баш кызматчынын артынан түшүштү. Ошентип ал Рабиганы алып жолго чыкты. Искак болсо Лахай-Рой булагынан келип, Негев жеринде жашап жаткан. Кечкурун ойлонуу үчүн талаага чыккан ал төөлөрдүн келатканын көрдү. Рабига дагы Искакты көрүп төөдөн түшө калды да кызматчыдан: "Бизди карай талаа менен келаткан киши ким?" деп сурады. "Менин кожоюнум" деп жооп берди кызматчы. Ошондо Рабига жамынчысын ала коюп жүзүн жапты. Кызматчы болсо Искакка эмне кылганын баарын айтып берди. Анан Искак Рабиганы энеси Сарыйдын чатырына алып кирди. Ошентип Рабига анын аялы болуп калды.
ал Рабиганы берилип сүйүп, энеси кайтыш болгондон кийинки кайгысынан жеңилдеди. Бул баянды ким кайра айтып бере алат? Азыр аудио жазманы паузага коюп, бир же эки киши уккан баянды эстеп кайра айтып берсин. Майда чүдөлөрдү эстегенге бири-бириңиздерге жардам берсеңиздер болот. Талкуулоо үчүн суроолор. Ар бир суроодон кийин аудио жазманы паузага коюп, жоопторуңуздарды талкуулаңыздар. Биринчи суроо. Бул баяндан сиздерге эмне жакты? Жоопторуңуздарды талкуулаңыздар. Экинчи суроо. Бул баяндан сиздерге эмне жаккан жок? Жоопторуңуздарды талкуулаңыздар. Үчүнчү суроо. Бул баяндан Кудай жөнүндө эмнени үйрөнө алабыз? Жоопторуңуздарды талкуулаңыздар. Төртүнчү суроо. Бул баяндан адамдар жөнүндө эмнени үйрөнө алабыз? Жоопторуңуздарды талкуулаңыздар. Бешинчи суроо. Бул баяндан биздин бүгүнкү жашообузга эмнени колдонсок болот? Башкача айтканда, бул баяндын негизинде Кудай бизге эмне кылышыбыз керектигин айтып жатат. Жоопторуңуздарды талкуулаңыздар. Алтынчы суроо. Бул жумада бул баянды кимдер менен бөлүшсөк болот? Жоопторуңуздарды талкуулаңыздар. Бул баяндын тексти Кыргызстан ыйык китеп коомунун котормосунан алынган жана аталган коомдун уруксаты менен жаздырылган. Жакшы кабар медианын сайтынан ушундай жана башка маалымат каражаттарын бекер уксаңыз болот. Биздин интернет баракчабыз jakshykhabar.com